Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün sizler menen iki maksat. Birinci maksat bul жерде боло турган, өтө турган конкурс боюнча кабарлашып коюу. Бүгүндөн баштап ушул консультация суроолор болсо жооп беребиз. Аны сабактын акырында кылабыз. Экинчи негизги темабыз Аллах Таала агрессор эмес деген темада. Аллах Субхана Таала баскынчы эмес. Себеп дегенде Аллах Таала лаху мулку самавати вал ард, асмандар жер мүлкү анын өзүнүкү. Эгер сиздин өзүңүздүн менчик огородуңуз болсо, огородуңуздун бир четине временка салсаңыз, эч ким айтпайт да паланча өзүнүн огородунун бир четин басып алды деп. Туурабы? Себеби ал сиздин мүлкүңүз да. Аллах Таала дагы өзүнүн мүлкүндөгү эч кайсы жерди басып албайт. Себеби ал өзүнүн мүлкү. Теманын негизи ушул. Анан бул Аллах Таала баскынчы эмес деген нерсени биз айтуу үчүн сөзүбүздүн эң акырында айтабыз. Ошого чейин бир канча мисалдарга кайрылабыз. Мындайча айтканда айланып келебиз. 15 жылдар мурда 20 жыл болуп калса керек. КТРде Раматылык Бейшенбек Бекешевдин Коломто деген передачасы бар эле. Ошол передачада катышат элек. Бейшенбек Бекешев Раматылык айтат эле, сен нападающий болосуң дейт эле. Мурда сценарий түзүп атканда. Эми ал жерде негизги максат жанагы СССР маалында калыптанып калган атеизм, марксизм, ленинизм ошол пикирлерди талкалаш да. Себеби биздин интеллигенциябыздын илими, дүйнө таанымы марксизм, ленинизмдин негизинде калыптанган болчу. Анан жазуучулар келет эле, саясатчылар келет эле. Анан эле ушул өзү коомдук маселелер көтөрүлөт, бирок ага мамиле кылганда жанагылар өздөрүнүн эле баягы марксизм, ленинизм точка зрениясынан келе берет эле да. Анан сен марксизм, ленинизмди окугансың, окуучада окуган эмеспиз, мындай эле окуганбыз да. Анан алардын кандай каяктан кынтайып кетип атканын билесиң. Ошол жерде сен суроо берип токтотосуң дейт эле да. Анан микрофону мага алып келет эле, мен сөз баштайт элем. Мыналар бардыгы немеде, самолетте турабы? Мына телефондор, Анан микрофон кармайт эле. Мен мисалдатып баштайт элем да. Башка немелерди, башка темалардан келет элем. Көрүнүшүнөн, түсүнөн билет элем, жини кайнап турат да. Жаман көрүп турат да, бирок микрофонду алып кете албайт да, өзү сөз берип койгон. Анан акырында сөз жарымына келгенде түсү өзгөрүп, жылмайып, ыраазы болуп баштайт эле. Түсүнөн, мимикасына. Анан күлүп жайнап кетет эле акырында. Кийин өзүчө отуруп талкуулап калганда айтат эле, Шамсиддинге микрофон тутсам, темадан башка эле нерселерди сүйлөй берет дейт. Анан мен жиним чыгып, кетип калайын деп бирок сабыр кылып тура берем дейт. Анан эң акырында ошол айткан сөздөрү теманын чокусунан түшөт эле дейт эле да. Ошонун сыңарындай башка жака айланып келебиз. Сабыр кылып турасыңар силер дагы. Демек темабыз не? Алла Субхана Таала агрессор эмес, баскынчы эмес.
Бүт дүйнө, асман, мүлкүнүн бардыгы Алланын өзүнүкү. Эми айланууну баштайбыз. 1943 жылы Тегеран шаарында 3 мамлекеттин келишими болгон. Муну билесиңер, тарыхчылар. Тегеран 43 деген, Ал чогулуштун, ал саммиттин максаты эмне эле? Советтер Союзу менен фашисттер Германиясынын ортосунда согуш башталган. Биздикилер алапайын таппай калган. Башка жактан союзникти издеш керек эле. Анан Америка менен Британия менен элчилерин жиберип, сүйлөшөйлүк деп Сталин Тегеранга чакырат. Аркадан фронт ачышыңар керек дейт да. Тегерандагы болгон сөз, айтат Сталин, эгерде силер Гитлердин аркасынан сокпосоңор, алар бүгүн мени алат, эртең сени алат, анан сени алат дейт. Рузвельтке айтат, анан сени алат дейт, анан сени алат дейт. Черчиллге. Ошону менен алар Сталин аябай күчтүү психолог, күчтүү саясатчы болгон да. Канааттандыра баштайт. Анан алар айтат, макул, биз аркадан фронт ачалы. Гитлерди арттан соголу. Бирок акысын эмне бересиң дейт. Жөндөн болбойт да. Биргелешип жеңели немисти, Гитлерди. Анан акысына эмне бересиң десе, Сталин айтат, сага Средний Азияны беремин, сага Закавказьяны беремин. Сөз кетти. Бирөөсүнө Средний Азия, биз Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Средний Азия, бирөөңө беремин толугу менен, бирөөңө Закавказьяны берем. Макул дешип анан. Ошо кол коюлат. Ошо Тегеран 43-төн кийин аркадан соккуну урат Америка менен Британия. Ошону менен Гитлер алапайын таппай калат. Анан жеңиш ошол союздаштардыкы болот. Биз кинодо көрүп аткан орус аскери бардыгын жеңди, өзү жалгыз тикти, бардыгы жомок. Чындыгы ушундай да. Анан бардык дүйнө ушуларга кошулат, чоң союзга. Гитлер дүйнөгө туруштук бере албайт да, жеңилет акырында. Анан согуш бүткөндөн кийин ошол эле маалдан эле согуш бүтпөй эле Сталин атом бомбасын чыгаруу проектин баштайт. Дүйнөдөгү алымдарды тартат, чоң акчаларды салат. Анан согуш бүткөндөн кийин эле бир канча жыл өтпөстөн атом бомбасын бул даярдап чыгарат дагы. Анан беркилер айтат, Средний Азияны качан бересиң десе, бербейм дейт. Кантип эле берип коеюн дейт да. Эми бир нерсе дей албай калат. Себеп дегенде биз атом бомбаны чыгарып алдык да. Бардыгы эмнеден башталды, энеңи чокусунан башталды деген сөз бар го Кыргызда. Көкөтайдын ашы, көпчүрдүн башы дейт го. Бардык кийинки замандардагы кырды бычактардын, басып алуулардын башкы себеби ушул. 3 мамлекеттин, 3 ажыдардын жер талашы. Анан күчүнө кирип алабы? Ошондон баштап анан кийин муздак согуш башталат. Билесиңер да, муздак согуш дегени куралдануу жарышы. Бул бүт акчасын сала берет куралга, алар дагы бүт акчасын куралга сала берет. Куралдануу тарыхтагы муздак согуш деген ушундан башталат. Сталин өзүнүн сөзүнөн турбай калат, күчтөнүп алат, мына силерге дейт. Анан алар дагы булар дагы куралдана берет, муздак согуш анан 80-жылдарга чейин, 78-жылдарга чейин уланат. Ага чейин анан буларга жеңилбеш үчүн
жанагы Орта Азия менен Закавказьяны берип койбош үчүн көп дүйнөнүн стратегиялык точкаларын Советтер Союзу басып алат. Советтер Союзунун ошондо экономикалык мүмкүнчүлүктөрү $1.50 болгон. $1.50 болгон. Биз анда 2-3 класстын окуучуларыбыз да. Анан bir күн мектепке келсек, мугалимimiz айтат: "Балдар" дейт. Анголада, Африканын Ангола республикасында силерге окшогон балдар мектепке бара албай, ачкачылыктан өлүп атат дейт. Балдар, ошого эртең келгениңерде 5 тыйын, 10 тыйындан чогултуп келди дейт. Чөнтөңөргө, атаңарга айтып, 5 тыйындан сала келди дейт. Эртесиге биз 5 тыйындан салып барабыз. 5 тыйын. Сары чака болот мындай. Билесиңер, 5 тыйын. 10 тыйындагы эмес, 5 тыйындан алып келди дейт. Бул Советтер Союзу боюнча кетет бул. Советтер Союзда канча миллион 4-класстын окуучусу бар. Канча миллион 4-класстын окуучусу бар. Алардан жыйналган 5 тыйындан акча Анголадан 4-5 республиканы жөн эле багат. 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл багат. Ошентип кармаган. Андан кийин Американы сүйлөтпөй коюш үчүн Куба деген республика бар. Американын колтугунда. Ошол жерге Фидель Кастро дегенди өзү коюп туруп, революцияны кылдырып, жардамды берип туруп, ал жерге сүйлөшүп туруп, Кубага өзүнүн бүт ракеталарын коюп алат Советтер Союзу. Кубага деңиздин астында, Кубада кызмат кылган адамдар айткан, деңиздин астында база бар дейт да. Нью-Йоркко карап турат дейт жанагы ракеталар. Bir кнопка менен Американы океанга кошуп таштайт. Ошондой мүмкүнчүлүктү ээлеп алган да. Ошентип алар эч нерсе дей албайт, биз күчөп кете беребиз. Ошого Куба, Советтер Союзу Кубаны пайдаланып атат, Американы тизгиндеп туруш үчүн да. Америка эмне кылат? Америка айтат, биз дагы Россия эмес, СССРдин bir капталына bir ушундай Куба сыяктуу база ачсак дейт. Анан биздин күчүбүз тең салмак болот дейт да. Анан тең сүйлөшө алабыз, тең ата деп Афганистанды план кылышат. Афганистанга Россияден СССР Кубага ошондой база курганы сыяктуу биз дагы СССРдин боорундагы Афганистанга база курушубуз керек деп ак үйдө сөз болот. Аны биздин КГБлар ийилип алат дагы, билип алат дагы. Анан бул жакка келип Америка Афганистанды басып алат имиш. Бул 70-жылдардагы сөз. Америка Афганистанды басып алат имиш десе, анан СССРди пландалат дагы 78-жылы Афганистанды өздөрү басып алышат. Bir түндө Алфа деген группа Кабулга вертолеттен ташталат. Неменин Аманулла экен, ошонун сарайын басып алышат дагы. Алып коюшат да, бийликти алып коюшат, басып алат да. Ошого чейин булар Москвада Наджибулла деген адамды окуткан, Бабарак Кармал деген, Нур Мухаммад Тараки деген адамдарды окуткан. Окутканда эмес, марксизм, ленинизм, социализмди окутушканда. Силер ошону социализм кыласыңар деп. Bir түндө эле басып алат булар. Анан дагы кол чабып кала берет Америка. Афганистанга курайлы десе, андагы СССР басып алды. Анан америкалыктар антисоюз адамдардын бардыгынан Афганистандын элине жардам бере баштайт. Курал жарактан, башкадан. Анан Америка менен Братья мусульман деген, Ихванул муслимин деген дүйнөлүк саясий диний партия бар. Ошолорду бардыгын тартат, ошолордун лидерлерин. Америка, Братья мусульман бардыгы Афганистанга жардам берип, элине жардам берип, анан бардыгы биригип туруп, анан кийин акырында Россия чыгып кетет. СССР чыгып кетет. Анан Америка кирет.
Ошентип башталат да, мына ошентип башталат. Террорист дейт, бирин башка дейт. Башталыш каякта жатат? Башталыш каякта жатат? Башталыш үч өлкөнүн дүйнө талашынан башталып атат. Анан бирөөнү жалдайт, бирөөнү куралдандырат. Бардыгы же СССРдин, же Американын, же Британиянын проекти. Бирөө мужахид болуп чыкты. Ал Американын же СССРдин проектиси. Бечаралар түшүнүшпөйт да, мен ислам үчүн жихад кылып атам дейт да. ИГИЛ чыкты, ИГИЛ чыкты да. Бул халифат курам деп чыкты. Американын проектиси. Америка жараткан проект. Ошол сыяктуу эле Американын кол астындагы жерлерге СССР тараптан же башка ага каршы тараптан бирөөнү чыгарат дагы, ага каршы согуштуруп коет, курал берип. Ошондой деле мусулмандарды пайдаланышат. Мусулман бечаралар саясат түшүнмөгөндөн, дүйнөлүк шахматты билбегенден улам, ошо чоң державалардын колунда оюнчук болуп келет ушул малга чейин. Эми бул дүйнөнү басып алуу оюндары бүт илгертиден бери бар да, бардык падышалардын, бардык империячыл мүнөздөгү адамдардын, бардык державалардын максаты эмне? Башка жерлерди басып алуу, өзүнүн таасирин көбөйтүү. Басып алуу темасына келдикпи? Алла Таала бир державанын башчысы эмес, туурабы? Алла Таала. Эч жерди басып албайт да. Башка падышалар сыяктуу өзүмдүн жеримди кеңейтейин, башкамды кеңейтейин деп Алла Таала басып албайт. Алла Таала бардык мүлк, дүйнө мүлк, аламдар бардыгы өзүнүн мүлкү. Эми кээ бир алымдар бар. Алла Таала бийик деп айтсак, жок, Алла Таала бийик эмес дейт да. Bir Kur'andагы аят. Сүммәстава алал арш. Анан Аллах аршка истива кылды, көтөрүлдү деген Kur'андагы аяттарды четке кагып туруп, жок, Алла Таала бийикте эмес, Алла Таала көтөрүлдү эмес, Алла Таала ээлеп алды дейт. Түсүнүңөрбү? Kur'andагы сүммәстава алал арш, Алла аршка көтөрүлдү дегенде булар Алла аршты ээлеп алды деп көтөрүшөт. Сүммәстаула алал арш. Истаула дегени ээлеп алды деген. Державалардын, империялардын, падышалыктардын башка жерди басып алышыны истила дейт арабтар. Истила кылды дейт да. Алла Таала истила кылабы? Алла Таала ээлеп албайт. Өзүнүн жерин кантип өзү ээлеп алат? Өзүнүн аршын кантип Алла өзү ээлеп алат? Сүммәставаны сүммәстаула дейт. Алардын далили кайсы? Далили bir акындын ыры. Bir акын ыр жазган. Мындай деп жазган арабчасы. Сүммәставал бишру алал ирақи. Сүммәставал бишру алал ирақи бидуни сайфин ва дамин михрaqi дейт. Кийин дейт, Бешир деген падыша Иракты басып алды, эч кандай кылыч колдонбостон эле, кан төкпөстөн эле басып алды деп истава деген сөздү колдонот ошондо. Истава деген сөздү истаула маанисинде колдонот. Мына акындын ырында истава басып алды маанисинде турат го дейт. Иставаны көтөрүлдү, орношту деген алымдар өзүнүн сөзүнө араб тилчилеринен, хадистерден, салаф салихтердин сөздөрүнөн, тафсирлерден, Ибн Касирден, Табариден, башкалардан алып келсе, далилди тафсирлерден алып келсе, бул кишилер далилди bir акындын сөзүнөн алып келет. Сүммәставал бишру алал ирaqi бидуни сайфин вадамин михрaqi деп Алла аршты ээледи деп
tafsir qilishadi. Dalilderi bulak kaysı? Bulak bir akının ırı. Al akın kim? Al akın Hristiyan akını bolğan. Oşol Umavi halifatının kolasında kızmat kılgan Hristiyan padişah. Anın Urubiye dep koyat, Arap tilinde kançalık belgili ekendigi dagı çoğun suroğunun aslında turat. Özü Hristiyan. Anan Arap tilçi alımdары bardığı köpçülük aytat, bul Hristiyanın ırı istavla manisin beri alıbayt. Sebep degende istiva basıp aldı degen manida hiç katan kelbeyt dep tilçiler aytat. Anan İmam Tabari aytat. İstiva bul ala vartafa deydi. Allah arşqa kötörüldü jana biyik boldu deydi. İbn Kesir aytat. Başka tafsirçiler aytsa, anan Cahmi degen çıkkan, Mu'tazila degen çıkkan, anan Aş'ari. Bular Cahmin Safvandan Mu'tazila'nın alımdары alat. Mu'tazilaga, Aş'ariye karşı aytıp turup anan keyin oşol sözün özü kabul alıp alat. Janagı bardığının manba dep koyat. Kelip çıkkan jeri kaysı? Kelip çıkkan jeri bir akındın ırı. Al emne dep atat? İstava Bişir Irak'ты basıp aldı. Kur'an'dağı istavadağı Allah eğilip aldı dep aytabız. Mına akın aytıp atat ko Arap akını dep, Arap'tın akınına sılka kılışat. Biz aytabız Allah Taala baskınçı emes. Allah Taala dünya haliflerine, dünya державаларынын başçılığına okşap, bul jer özünükü, al jer başka birönükü, al jerdi basıp alışım gerek dep Allah Subhanahu Taala aytpayt. Allah büt alam dünya özünün mülkü hiç kayerdi basıp albayt deybiz. Oşon üçün istivanı istavla manisinde koldonup toora emes. Sebep degende Allah kantip ele özünün mülkün özü basıp alsın dep aytılат da. Oşonduktan temabıza qaytıp keldik. Allah Subhanahu Taala neken? Allah Subhanahu Taala baskınçı emes. Allah hiç kayerdi basıp albayt. İstava degeni eylep aldı degeni emes, basıp aldı degeni emes, küç menen aldı degeni emes. Kantip özünün mülkün özü eylep alsın. Oşonduktan biz dagı ele oşo Tabari'ge qaytabız, İbn Kesir'ge qaytabız, hadislerge qaytabız. Allah özünün arşının üstünde. Al biyik, bütkül alamlardan biyik. Anan dagı suroolor çıga beret bul jaktan, filosofiya kılıp, fizikaga salıp çıga beret. Birok biz Kur'an'dağı gelgen, hadisdağı gelgen sözdörді hiç kanday özümüzdün fizikabızga salbayız. Sebep degende bizdin fizikabız degen ne? Bizdin ilimimiz de. Bizdin ilimimizdin jetken çegi de. Murun akınlardan biri aytkan. Eğer kurt bir buğday danının içinde bolsa, eğer kurt, mite kurt var mı? Buğday danının için oyup, oşol jerde özüne uya kılıp, oşol jerde jaşasa, anın asmanı dağı, jeri dağı oşol. Al kurttun asmanı dağı buğdaydın içi, jeri dağı buğdaydın içi. Anın dünyası oşol. Allah Taala jaratkan Вселеннаянын алдында адам ошо мите куртчалыктагы эмес, масштабка караганда салыштырганда. Себеби Вселеннаянын аралыктары эмне менен өлчөнөт билесиз да? Жарыктык жылы деген нерсе менен өлчөнөт. Bir жарыктык жылында канча бар? 8 миллиардпы, 8,5 миллиардпы километр бар. Биздин башыбыз чарчап калат да, ага баш жетпейт, ал акылдан тышкары нерсе. Oşonduktan Kur'an emne dese oşoga makul deşiz gerek da. Kur'an'da aytılgan nersege biz özümüzdün fizikabızdın üstünden kelip çıkıp özümüzdün akılыбыз menен öküm kılbaşız gerek. Öküm kılalbayız. Biz Вселеннаянын алдында Allah Taala jaratkan alam dünyelörün aldında buğdaydın içindeki kurtтай ele bolup turabız. Oşonduktan Kur'an'da kelet bir nerse, bir ayat kelet. Allah arşına kötörüldü. Kantip kötörüldü dep suroo berбейбиz. Özü bilet. Allah özü bilet deybiz. Kayfiyatı Allah'ın özüne tapşırabız deybiz.
Анан карама каршы тараптын далили ошо ээлеп алды, ээледи, күч менен алды, кахара деп келет. Ал жанагы биз айтып келген далилдердин натыйжасында ал четке кагылат. Илимий көз караш, илимий точка зрения ошол биз муфассирлерди гана ээрчийбиз да. Өзүбүздүн нерсе чыгарбайбыз. Табари, имам Табари ким? Имам Табари бардык тәфсирчилердин аксакалы. Бардык тәфсирчилердин имамы. Имам Табари ким? Имам Табари ислам тарыхынын атасы. Энциклопедияларды карасаңар, ушундай деп келет да. Имам Табари тәфсирчилердин имамы. Башчысы, биринчи имам Табари турат. Анан ислам тарыхынын атасы. Андан кийин Ибн Касир, андан кийин Ибн Асирлер келет да. Биринчи орунда имам Табари турат. Имам Табари өзүнүн тәфсиринде айтып атат: Аллах улу, бийикте дейт. Истава, Аллах көтөрүлдү дейт. Бийик болду дейт. Ошол нерсени биз кабыл алабыз. Sallallahu ta'ala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ahir da'vana enelhamdülillah.